Здравствуйте. Здрасте. Саламатсызбы? Анда четинен баштай берели биз өзүбүздүн эфирибизди. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр? Анда бизде өтө кызыктуу теманы негизи айтканбыз болот деп. Ушул боюнча бул жанагы тиркемелерде которууларда комиссияны жоюлушу боюнча. Жана студияда мен Асель Акматалиева, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси боломун. Жана биздин коногубузду тааныштырып өтөйүн. Бул Нурсултан Талайбеков, Улуттук банктын төлөм системаларынын методологиясы бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы, Нурсултан? Урматтуу. Анда эмесе ушу Нурсултан бул негизи көптөн бери эле көтөрүлүп келаткан маселе. Анан ушул 24 октябрда сизге баарыбызга белгилүү болгондой ушундай токтом кабыл алынды. Тиркемелерде ушул которууларда комиссиянын жоюлушу боюнча ушул токтом качан күчүнө кирет? Ушул тууралуу токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Бул токтом болсо 25 ноябрдан баштап күчүнө кирет. Бул Улуттук банк болсо бул коммерциялык банктар жана төлөм уюмдары менен бирге макулдашуу боюнча жанагы финансовый грамотность деп атпайбызбы, ошолорду өнүктүрүү жана төлөм инфраструктурасын болсо кеңейтүү боюнча бул жана биздин жарандар болсо жана төлөм инфраструктураны жаңыртуу жана цифровизациялоо боюнча колдонуу боюнча мындай шарт түшөлү деп ошон үчүн ушундай токтом кабыл алдык да. Айтсаңыз ушул токтомдун шарттарына токтолуп кетсеңиз, мисалы кайсы мобилдик тиркемелерде же болбосо кайсы онлайн сервистерде ушул которууларда комиссия болбойт да? Токтом негизинде бул баардык төлөм тиркемелерди жана интернет банкинг деп атабыз. Ошол жүргүзүлүп аткан жана коммерциялык банктын төлөм уюмдарынын тиркемелерине тиешелүү да. Эгерде жарандар болсо ошол тиркемелерди колдонуу боюнча жана акча каражаттарын бири менен жөнөтүп неме болсо, ошондосо бул комиссия каралбайт. Мисалы үчүн башка онлайн сервистер дагы бар да, ал жака бул жайылбайт, Жок, бул биз болсо негизинде бул жанакы жарандарды ушундай жаңы инфраструктура колдонуу боюнча ошого карата эле бул акча которуу боюнча эле негизинде ошолорго каралганда акча которуу боюнча калган башка немелерге болсо бул жайрылбайт туура. Негизи эле токтолуп кетсеңиз ушул эме боюнча буга чейин негизи акча которууларда бизде тарифтер кандай болуп келген орточо эсеп менен? Буга чейинкиси орто ченде караганда болсо 1% болчу да, орто ченинде. Мүмкүн алардан азыраак болчу. Буга чейинки эске алып кетсек, кээ бир банктар өз негизинде жанакы өзүнүн жарандарын болсо колдоо, карталарын колдоо боюнча алар деле тарифтерин болсо 0% кылган да. Стимуляция кылыш үчүн алар жаңы продукттарды колдонуу боюнча. Ошондуктан биз болсо жалпы карайлы деп, ошон үчүн баардык тарапта коммерциялык банктар менен макулдашып мындай токтом кабыл алдык. Негизи буга чейин баардык эле демек айрым банк системалары өздөрүнүн мындай төлөм тиркемелеринде муну колдончу эмес экен да, Жок, колдонушчу, просто комиссия алышчу эмес экен да буга чейин деле. Буга чейин эле кээрлерибиз алчу эмес, туура. Азыр болсо биз ошо толук баардык Кыргыз Республикасынын карталарын карап, жанакы косумчаны караш үчүн болсо ошондой токтом калып, баарына жайылтып атабыз да. Бул практика. Негизи эле бул улуттук валютага эле байланыштуу болобу же баардык эле мисалы доллар аркылуу деле которсо же башка валюталар аркылуу которулса дагы жайыла береби? Ушул жагы кандай болот? Жок, биз болсо бул негизги Кыргыз Республикасынын жарандарына Кыргыз Республикасынын аймагында төлөм акча которуулар боюнча эле каралган. Ошон үчүн бул улуттук валюта эсептелинет, бул сом мыйзам боюнча. Ушунда анда дагы бир суроо пайда болот да. Мисалы бизде эл карттан башка, улуттук төлөм системасынан башка бизде эме дагы бар, эл аралык төлөм карталары бар, Ошолор боюнча кандай болот? Бизде көп эле мекендештер ошону колдонот да. Россияда жүрүп же болбосо чет өлкөдө жүрүп акча которуулар. Аларга кандай болот? Бул жаңы өзгөрүү тиешеси барбы? Мунусу эске алып коюш керек. Мына эл аралык карталар деп атпайбызбы? Visa, MasterCard депчи, Кыргыз Республикасында
иштеп аткандар. Алар дагы мультивалютный деп саналат да, алар дагы жана Кыргыз Республика валютасында, жанакы чет өлкөлүк валютасында болот. Бул жерде болсо, эгерде Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуулар жүрсө, аларга дагы караштуу болот бул токтом. Эгерде бул чет өлкөлүк валютага тийиштүү болсо, анда болсо аларга бул токтом болсо жарылбайт да. Ошондуктан болсо, ал жерде болсо бул банк менен кардардын ортосундагы келишим боюнча комиссиялар каралат. Дагы бир жолу тактап кетсем, мисалы үчүн чет өлкөдө жүрүп, эгер сом аркылуу жөнөтсө, комиссия каралбайт, Чет өлкө бул Кыргызстан аймагында эле каралган да, токтом. Эгерде чет өлкөгө акча которуп неме алса, бул банк менен кардардын ортосунда келишим боюнча комиссия каралса, ошол жерде ошол келишим боюнча комиссия каралынат. Демек, бул негизинен ошо Кыргызстандын аймагындагы жүргүзүлгөн которууларга тиешелүү болот экен да. Анан дагы бир суроо да, эмне себептен ошо комиссиядан бошотуунун мөөнөтү 1 жыл деп белгиленди? Мына буга чейинки жай белгилеп кеткенде эле, азыркы учурда болсо биз бул токтом долбоорусу кардарларды жанакы жаңы төлөм инфраструктурасын колдонуу боюнча иштелип чыкканда, алардын болсо жанакы экономика жактар бекер да. Ошон үчүн болсо алар да жанакы эски принциптерден тышкары чыгып, жаңы инструменттер колдонуу боюнча мүмкүнчүлүк түзөлүү деп, ошон үчүн 1 жылга мындай пилотный проект катары карап мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Бизде катталуучулардан да суроо бар экен. Жанетта 04 дейт. Терминалдарда дагы жайылабы дейт. Ошо которууларды терминалдар аркылуу кылганда кандай болот? Бул биз жана бизде белгилеп аткандыктан кайрадан кайталып кетейин. Бул жерден болсо төлөм терминалдар тиешелүү эмес бул жерден. Бул жерде болсо жанакы мобильное приложение деп атпайсызбы? Анан интернет банк катар тиркемелерге только жарыяланат токтом. Эгерде ошо мобильный приложение интернет банки менен төлөмдөр жүргүзсөңөр, ошол жерден акча которуп жүрүп атканда комиссиялар каралбайт да, коюлбайт. Бекер неме алсаңар. Эгерде төлөм терминалдары аркылуу операция жүргүзсөңөр, транзакция, анда болсо бул ошол эле жанакы төлөм уюму менен кардардын ортосуна келишим боюнча комиссия каралат. Дагы бир суроо, Фуркат валюта. Ассаламу алейкум. Биздин кыргыз карталарга Россиядан которо алышпайбы дейт. Ошол жанагы суроого кайра тактап бересизби? Эгерде мен туура түшүнсөм, бул жерде болсо кайталап кетсек, эгерде карта ала турган жаран болсо Россия, Казакстан же Европа башка карталар болсо, анда болсо жанакы келишим менен банк менен жанакы кардардын ортосуна келишим боюнча комиссиялар каралат да. Эгерде акча которуу болсо Кыргыз Республикасынын аймагында жана мобилдик тиркеме жана интернет банкинг менен жүргүзүлсө, анда комиссия каралбайт токтом боюнча. Сиз айтып атасыз да, ушуну 2 жолу айтыбадыңыз, ошол кардар менен банктын ортосундагы келишим. Мисалы үчүн Россияда жүрүп дагы ошол картаны колдонсо болот, мисалы жергиликтүү банктардын бири. Кандай келишим болушу мүмкүн? Ошондо комиссиялардан бошотуу тууралуу дагы келишимдер барбы банктар? Жок, бул жерде болсо жанакы сиз болсо мобилдик тиркеме же интернет банкинг колдонуп атканда, сиз болсо бул болсо жөнөкөй эле инструмент деп санайсыздар, же төлөм инструменти депчи. Мунусу бул инструменттер менен колдонуш үчүн сиз болсо счет болуш керек да. Счет же карта болуш керек. Карта же счет ачып атканда сиз болсо банк менен келишим түзүлөт ортосундачы. Бул келишим комиссиялар каралат. Же комиссиялар болсо жанакы сайт коммерциялык банктын төлөм уюмдарынын жанакы инфраструктурасында же сайтында официалдык түрүндө бул комиссиялар каралган. Эгерде тияка бул инструменттен башка инструментке которсоң, ушунча комиссия каралат же каралбайт дегенчи. Ошол келишим негизинде бул коммерциялык банк менен кардарлар ортосунда келишим түзүлүп, ошо комиссия боюнча акча кармалат да. Мына азыркы
азыркы кезде биз көрүп атабыз, көп эле онлайнда сервистер бар, мисалы интернет жана marketplace дегендер. Ошол жактан сом аркылуу эле сатып алса болот да кээ бир товарларды. Жалаң эле Кыргызстанда да болушу мүмкүн, бирок башка жактардан деле сатып алса болот. Эгер ошону сом менен сатып алса, ал жака бул дагы жайылабы же жайылбайбы бул комиссия? Бул жерде неме да, маркетплейс жанагы электрондук коммерция деп атпайбызбы? Бул жерде бул акча которуу болуп саналбайт. Анткени бул төлөм деп. Биз болсо буюм сатып алып атканда биздин сатуучуга болсо биздин жанагы обязательство деп айтып атпайбызбы? Пайда болуп калат, ошону төлөш үчүн бул төлөм деп саналат да. Ошон үчүн болсо, бул жерде болсо, эгерде төлөм жүргүзүп атканда комиссия бул уже кардар менен сатуучу ортосундагы жана банк менен сатуучу ортосунда курсовой валюта алмаштырып атканда ошол келишим боюнча акча кармаш мүмкүн да комиссия. Демек ал деген ал которууларга кирбейт экен, Ооба, алар которбойт, ал төлөм катары эсептелет. Түшүнүктүү. Анда дагы бир менде дагы акыркы суроо бар, анан биздин катталуучулар эгер дагы суроолоруңар болсо түз эфирде узатсаңыздар болот. Эмне үчүн биздин өлкөдө ошо нак эмес акчаны өнүктүрүү керек да? Ошонун мааниси чоң, ошону түшүндүрүп кетсеңиз. Бул негизги себеп бул жанагы мамлекеттик бюджеттин толтуруу боюнча, анткени азыркы учурда теневой экономика деп атпайбызбы? Ошондон чыгып, анан жанагы бүт төлөмдөрдү болсо официалдуу түрдө жүргүзүп, анан жанагы башка жанагы элдерде болсо жанагы финансовый грамотность деп атпайбызбы? Ошону жарандардын сабаттуулугун, финансовый тарабына каралган сабаттуулугун көтөрүү боюнча ушундай иштер жүргүзүлүп атат да. Ошол себептен бул улуттук банк тарабынан болсо ар кандай иштер жүргүзүлөт, ушул токтом болсо ошол иштердин бир негизи болуп саналат да. Демек нак эмес акчаны өнүктүрүүдө ошо салыкты төлөөгө көбүрөөк шарт түзүлөбү? Нак эмес, накка караганда. Салык төлөңөз бул бүт жанагы төлөмдөрдү жүргүзүүгө жана ачык боюнча да, ошол тараптан каралуу боюнча ушундай иштер жүргүзүлөт да. Эгерде ошо биз канча биз болсо жанагы накталуу эмес төлөмдөрдү үлүшүн көбөйтсөк, ошо бул экономика тарабында бүт төлөмдөр ачык болуп эсептелинет, бүт баары карап, эмне үчүн төлөгөндөр, төлөм түштүбү, түшпөбү дегендей маселелер жаралбастыктан Канча бүт жанагы сатылды мисалы үчүн дүкөндөрдө. Ушул боюнча негизи эле бунун жалаң эле ачык айкындуулук экономикалык жактан дагы пайдасы бар болуш керек, мисалы үчүн акчаны чыгарып, аны деген жанагы басып чыгарыш керек, кагаз түрүндө чыгарыш керек. Бул дагы эгер нак эмес болсо кичине экономдуу болушу мүмкүнбү экономикага дагы? Бул дагы мындай тескеринен караганда ооба, бул дагы мындай кичине бир таасир берет да, бул тараптуу иштер жүргүзүү боюнча. Рахмат, анда биз улантабыз, маегибизди расмий тилде улантсак. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Мы сегодня говорим об отмене комиссии на переводы в приложениях. И гость нашего эфира Нурсултан Талайбеков, начальник отдела методологии платежных систем Национального банка. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И первый вопрос. 24 октября Нацбанк принял постановление, согласно которому отменяется взимание комиссии при осуществлении денежных переводов. Когда вступит в силу новое постановление? Данное постановление вступает в силу с 25 ноября. Хотел бы сказать, что данное постановление было принято в целях повышения доступности банковских услуг для населения, защиты прав потребителей, да, и увеличения доли безналичных платежей. А на какие мобильные приложения и онлайн-сервисы распространяется данное новшество? Данное постановление регулирует отношения между клиентами, которые используют мобильные приложения, интернет-банкинг, коммерческих банков и операторов платежных систем в случае проведения денежных переводов. А вот можете подробнее рассказать, да? Да, если позволите, там получается, если клиент банка либо платежной организации использует мобильное приложение либо интернет-банкинг, да,
и хочет перевести деньги на свой, либо на другой счет, либо на карту, электронные кошельки, то со стороны финансовой организации не будет устанавливаться комиссия за данную операцию. Мгм. Это может касаться внутри только одного банка, да, это, клиентов, или другие банковские системы в приложениях тоже можно будет без комиссии переводить Да, деньги речь идет обо всех приложениях и банковские. банковских сетях, да, получается, которые бы Мгм. они хотели бы перевести. А вот другие маркетплейсы у нас есть, интернет-магазины, их это не касается, Да, да? Вот когда вот мы покупаем что-то, какой-то товар. правильно, да. Данное постановление принято только для денежных переводов. В случае, если клиенты проводят какие-то платежи в рамках электронной коммерции, либо платежные терминалы, иные операции, которые не связаны с денежными переводами, то там уже будут устанавливаться комиссии в рамках заключенного договора банком, либо платежной организацией и клиентам. Мгм. А вообще можете рассказать вообще, какой средний тариф установлен, да, на данный момент, в текущий момент, до принятия, да, вот постановления? Какие тарифы средние при переводах именно в рамках приложениях? В среднем до принятия данного постановления комиссия на денежные переводы через данные инструменты составляла примерно 1%. Но при этом нужно отметить, что со стороны некоторых финансовых организаций при осуществлении переводов устанавливается уже 0% для того, чтобы стимулировать своих граждан больше применять вот именно дистанционное банковское обслуживание. Мгм. А, Еще есть такой вопрос, да, вот мы пользуемся не только Элькарт, есть и международные карты. У нас есть соотечественники, которые за рубежом отправляют деньги, пользуются картой, я не знаю, возможно, и Элькартом пользуются, и другими международными, да, сервисами. И как тогда в таких случаях у них вот эта вот комиссия тоже не будет взиматься? И как в данном случае? Хотел бы отметить, что вот это принятое постановление Национальным банком, он направлен на регулирование денежных переводов именно внутри Кыргызской республики и только в национальной валюте денежных переводов. Если клиент хочет перевести деньги в иностранной валюте, либо за пределы Кыргызской республики, то комиссия будет взиматься в соответствии, опять же, с заключенным договором между банком, либо финансовой организацией, предоставляющей данную услугу, и клиентом. Мгм. Сейчас у нас есть вопрос Эляра Джи. Почему тогда М-банк все еще комиссии берет? Хотел бы, как и ранее повторить, что данное постановление вступает в силу с 25 ноября. Мгм. Но данная мера направлена на то, что вот мы даже его приняли 24 октября, но мы дали возможность банкам, чтобы они смогли настроить свою систему в соответствии с постановлением, потому что для того, чтобы привести свою деятельность от постановления, необходимо какие-то доработки, это настройка системы, либо доработать систему, чтобы предусмотреть эту норму. И получается, вот сейчас уже большая часть финансовых организаций уже настраивает систему, уже, получается, обнуляет, но к 25 ноября уже все организации должны будут уже не взимать комиссию за денежные переводы. Мгм. Соответственно, А почему вот это постановление принято только на 1 год? это было решение для того, чтобы простимулировать наших граждан больше использовать как инновационные платежные инструменты в виде как мобильные приложения, либо интернет-банкинг, наряду с другими инструментами, которые непосредственно участвуют в наличные деньги, да. И также данное постановление позволяет гражданам ощутить, да, комфорт и удобство вообще использования таких вот инструментов, которые не надо стоять типа в кассах, либо искать платежные терминалы, чтобы провести платеж. Можно будет типа в любое время, в любом месте в один клик провести денежные переводы, либо любые другие платежи, имея при себе просто либо мобильное приложение, мобильный телефон, да, либо практически компьютер.
Мгм. Следующий вопрос у нас на кыргызском языке. Оре 78-905. Терминалдан салсактагы комиссияны албайбы дейт. Ушуну дагы кайталап кетесизби кыргыз тилинде ушул комментарийге? Бул жерден болсо биз улуттук банк тарабынан кабыл алынган токтом болсо бул именно мобилдик тиркемелер жана интернет банкинг боюнча жүргүзүлгөн акча которуулар боюнча тиешелүү да. Эгерде бул нак акча менен жана төлөм терминалдары менен акча операция жана дүмүрлөр жүргүзүү боюнча алар болсо бул токтом аларга тийиштүү эмес да. Ошондо ал болсо эгерде төлөм терминал аркылуу дүмүр жүргүзсөңүз, операция жүргүзсөңүздөр, анда болсо бул сиз менен жанакы төлөм уюмунун ортосундагы келишим боюнча бул комиссия каралат. Мгм. Уважаемые подписчики, мы еще раз напоминаем, подчеркиваем, что данное постановление касается переводов только в рамках приложений. В терминалах комиссия остается. И у меня к вам последний вопрос. Почему важен вопрос развития безналичного расчета в стране? Развитие безналичных платежей – это обеспечит прозрачность налоговых платежей, снижение уровня, способствует повышению финансовой грамотности населения, да, что является основным стимулом для развития экономики Кыргызской Республики. Также это, наверное, и есть экономические выгоды. Да, конечно, в большей части это нужно понимать, наверное, если вот речь идет об использовании со стороны клиентов, они должны понимать, что сейчас такое время, когда нужно ценить время, да, и основным преимуществом использования вот таких инновационных платежных инструментов, как интернет-банкинг, мобильные приложения финансовых организаций, иных инструментов, которые позволяют безналично проводить платежи, это экономия времени. Ты можешь, независимо от того, где ты находишься, в какое время это бы не было, да, ты при наличии мобильного телефона, либо компьютера, планшетов, ты можешь провести любые платежи очень комфортно, да, и это очень удобно. Это вот одно из таких экономических соображений, наверное, это экономия времени. Спасибо большое. У меня вопросов нет. Если вам есть что добавить, тогда я могу дать вам время. Да. Ну, в целом, хотел бы сказать то, что гражданам необходимо большей части, призвал бы, да, применять такие инновационные технологии, потому что это очень удобно, комфортно, да, и сейчас большая часть, молодежи, они очень прогрессивные и начинают, очень адаптивно и понимают, да, преимущества именно безналичных платежей, использования безналичных платежных инструментов. И хотел бы, попросить этих молодежи, да, которые часто применяют, показать тоже родителям, родственникам, знакомым, да, которые также поделились своим опытом использования таких инструментов и показали больше взрослому слою населения, как это удобно и комфортно, да, потому что большей части это когда именно взрослый слой населения, это именно с постсоветского времени, которые люди, они просто привыкли использовать наличные деньги, из-за того, что либо они не знают о преимуществах, либо не встречались с такими удобствами, да, они просто дальше продолжают использовать. Поэтому хотел бы призвать молодежь, чтобы они всегда были активными, пользовались всегда такими инновационными инструментами, пробовали, а также делились своим опытом со своими родными, близкими, чтобы они тоже также пользовались и ощутили действительно преимущество, да, использования и инновационных продуктов. Спасибо вам большое, Нурсултан. Ну, я хочу напомнить, что мы завершаем прямой эфир. Наши подписчики полное видео могут увидеть. Мы обязательно сохраним этот эфир. Благодарим вас за внимание. Если у вас появятся вопросы, оставляйте свои комментарии и вопросы под этим видео. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Все, хорошо. До свидания. До свидания.